Жалпыга маалымдоо каражаттарынын Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүндөгү ролу аттуу медиа форумунда президент Сооронбай Жээнбеков бүткүл дүйнөдө, анын ичинде ШКУ мамлекеттеринин элдери да ар бир нерсени журналисттердин көз карашы менен көрүп, ошого ишенерин айтты. Говорят, что медиа – моментальное отражение текущей истории мира. Я бы добавил, люди видят мир вашими глазами. От вашей позиции, от вашей ответственности зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами. Как вам известно, одна из главных задач организации ШОС – это создание атмосферы доверия и взаимного уважения между нашими странами и народами. В нашей стране особое отношение к прессе, ей доверяют и к ней прислушиваются. Потому что свобода слова и независимость позиции журналиста – давно культивируемые традиции нашего общества. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ичара саясий, экономикалык абалы, андан тышкары маданий, спорттук жана башка кызматташтыгын карапайым элге жеткирген, эл менен тыгыз мамилени түзүп бергендер булар журналисттер. Андыктан бирдиктүү маалымат алкагын түзүүнүн мааниси чоң экендигин маданият министри Азамат Жаманкулов белгилейт. Эми азыркы учурда Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүндө баягы ар кандай саясий абалдар бар. Ар кандай экономикалык учурлар бар. Бирок бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнүн негизги миссиясы бар. Ошол миссияга жетиш үчүн ар кайсы тармакта бүгүнкү күндө талкуулар болуп атат. Мынакей маданият тармагында, экономика тармагында, саясий тармакта ошонун баардыгын бүгүнкү күндө жеткирүүдө Шанхай кызматташтык уюмунун интеграциясында массалык маалымат каражаттарынын ролу кандай, орду кандай жана эмнелерди чагылдырыш керекпиз, кантип чагылдырыш керекпиз, мына ошону бүгүнкү күндө эксперттер сүйлөшөт. Форумда медиа өкүлдөр, серепчилер бир жыл ичинде болгон кызматташтыктын жыйынтыгын чыгарышты. Ошондой эле Кытайдын журналисттер ассоциациясынын өкүлү Ху Сяохань уюмга мүчө мамлекеттердин медиа өкүлдөрү үчүн тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүүнү сунуштады. Кытай журналисттер ассоциациясы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин журналисттеринин башын бириктирип, бири-бирибиз менен тыгыз кызматташышыбыз керек. Тажрыйба гана алмашпастан эл аралык жаңылыктарды алмашып, объективдүү жаңылыктарды берсек. Андыктан мен биздин республика менен бардык медиа өкүлдөрүн кызматташууга чакырам. Ар бир өлкөдөн келген медиа өкүлдөр ШКУнун алкагында массалык маалымат каражаттарына көңүл бөлүп, алардын ордун бийик алып чыккандарына ыраазычылыктарын айтышып, бирдиктүү кызматташтыкты талкуулашты. Создание новых и развитие существующих совместных проектов, направленных на сближение народов стран ШОС. Прошли очень много форумов, которые объединяли ШКУнун алкагында бир нече форумдар өтүп, уюмга мүчө мамлекеттерди бириктирип жатат. Мисалы, аялдар форуму, бизнес форум, студенттик, спорттук форумдар өтүп жатат. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарына арналган форум жаңы гана башталды. Дегеним, быйыл экинчи гана жолу өтүп жатат. Бул форумда айтылган пландардын алкагында тыгыз кызматташабыз, ойлорубузду алмашабыз. Менимче, жыл сайын медиа өкүлдөр үчүн жакшы диалог болуп турат деп ойлойм. Средствами массовой коммуникации. Кошумчалай кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы өлкөлөрдүн медиа форуму экинчи жолу өтүүдө. Биринчиси Кытайда өтсө, кийинки форум Орусияда өтмөкчү. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.